Рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу Алмаз Акынжанович, 2 жума мурун биз жана Еврохантер деген компания боюнча сөз кылдык элек. Кыргызстандын жарандарын чет өлкөгө виза алып берип, жумуш менен камсыз кылабыз деп, бүгүнкү күнү 4000ден ашык адам же визасы жок, же жумушу жок, же акчасы жок, көйгөй жаратылып ошонун артында бизге кайрылып атышат. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлигинен 1-Май райондук башкармасынан иш козголгон 2-июнда 23 жылы. Ошондон бери тергөө жүрүп атат. Тиги Еврохантер деген компания ишмердүүлүгүн дагы эле алып барып атат. Бүгүнкү күнү реклама кылып, элдин акчасын чогултуп, дагы эле тиги иретке киргизип, очередке тургузуп, акчаларын чогултуп атат. 4000 киши бар, Алмаз Акынжанович. Биринин акчасын алып, кайра артын жаап, кайра элди чогултуп атышат. Бул баягы тиги строй компаниядагы ишмердүүлүгүн алып барабыз деп анга түшкөн адамдар деп болуп атат. Эртең бул 4000 адам иш козголуп, булардын айыбы угузулуп сотко өткөрүлгүчө, бул 4000 адам 8000 адам болот. Эртең көчөгө чыгышат. Ушуну алдына алып, Алмаз Акынжанович, ушуга бир чара көрүп, көңүлгө алып берсеңиз. Ушунун ишмердүүлүгүн токтотуп, жана 4000 адамдын акчасын кайра кайтарып бергендин ишин алып барганга суранат элем.